Алато 24 каналында ишилгери программасын улантабыз. Студияда Амантур Төрөбаев, Котман күнүңүздөр менен. Өкмөт 100 000 сомго чейинки кредити барлардын үстөк пайызын төлөп берет. Ошондой эле 100 000 сомго чейинки кредити бар адамдарды 3 айлык мөөнөткө насыя пайыздарын төлөөдөн бошотту. Ал эми бул тийиштүү токтомго 13 ноябрда кол коюлган. Кыргызстан банктарынан 2020 жылдын 1 октябрына чейин 100 000 сомго чейин суммада насыя алгандар 2020 жылдын декабрь айынын тарта ал эми ушул жылдын январь-февраль айлары үчүн кошумча пайыздык төлөмдөрдөн бошотулат. Бул жеңилдиктер кандай адамдарга берилет? Алдыңкы көзөмөлдөрдө кеп кылабыз. Ишилгери программасында Финансы министрлигинин бюджеттик кредиттерди башкаруу мамлекеттик агенттигинин насыялоо бөлүмүнүн башчысы Кылыч Асеков жана Улуттук банктын расмий өкүлү Айда Карабаева студиябызда. Котман күнүңүздөр менен студиябызга кош келиңиздер. Айтып өтсөңүздөр, ушул 100 000 сомго чейинки насыясы бар адамдардын кандай сиздерге кайрылса болот? Мүмкүн ошол банктерге кайрылыш керекпи, жол жоболорун айтсаңыз. Негизи жана сиз айткан токтомго ылайык ошо 2020 жылдын 1 октябрына чейин алынган кредиттер 100 000 сомго чейин ошолордун үстөк пайыздары мамлекет тарабынан баягы төлөнүп берилет да. Башкача айтканда ошо токтом 13 ноябрда чыккандан баштап Улуттук банк тарабынан иштеле турган жумуштарды жасап келатабыз. Бул коммерциялык банктарга көрсөтмө берилген атайын. Бардык ошол критерийлерге дал келген займчыларга баягы билдирүү бериш керек эле. Бардыгына тең ушу сиздердин кредитиңер мисалы деген 100 000 сомго чейин болсо, ошондой эле 2020 жылдын 1 октябрына чейин болсо, ошо декабрь айында 2020 жылдын жана ошондой эле 2020 жылдын январь-февраль айларында төлөй турган үстөк пайызыңар төлөнбөйт деген билдирүү берилиши керек болчу. Андан тышкары 5 декабрга чейин бардык жарандар, ушундай баягы критерийге туура келген жарандар арызы менен ошо кредит алган финанс кредиттик уюм болобу же болбосо коммерциялык банк болобу ошол жака кайрылышы керек эле да. Кайрылган жана ошондой эле биз дагы ушундай көрсөтмө бергенбиз коммерциялык банктарга жарандар менен тыгыз иш алып барып ошондой билдирүү бериңиздер деп. Бүгүнкү күндө биз Улуттук банкка реестр келип түштү. Анткени 28 декабрга чейин бизге жанагындай реестр берилиши керек эле да. Мына же айтып кетчү нерсе, жанагындай эле катар кредит деп коебуз го, орусча айтканда параллельный кредит. Эгерде жарандын бир нече кредити болсо, мисалы бир кредитти коммерциялык банктан алган болсо, эки кредитти кандайдыр бир микрофинансылык уюмдан алган болсо, бир гана кредити боюнча жанагындай үстөк пайызы мамлекет тарабынан төлөнүп берилет да. Ошон үчүн жаран өзү тандаш керек да, кайсы кредит боюнча, башкача айтканда кайсы финанс кредиттик уюмдан алынган кредит боюнча үстөк пайыз алгым келет. Өзүнүн баягы каалоосу менен тандалган кредит боюнча ошол финанс кредиттик уюмга өзүнүн баягы арызын жазыш керек да. Ошол эле учурда биз дагы кайра баягы реестрлерди алып атабыз. Мисалы деген бир банк мисалы билбеши мүмкүн ал жарандын дагы бир башка кредиттик уюмдан алган кредити бар экенин. Ошондуктан бизге келип түшкөн бардык маалыматты биз санап көрүп атабыз, карап атабыз да, текшерип, анткени токтомго ылайык жана мен жогоруда айтканда бир гана кредит боюнча үстөк пайызы төлөнүшү мүмкүн. Ошондуктан азыркы учурда ошондой текшерүүлөр болуп атат. Бизге келген маалыматты баарын тастыктап туруп, реестрин биз ушу январдын 13-үнө чейин Каржы министрлигине беришибиз керек да. Бул дагы текшерүүдө. Ошон үчүн мен дагы азыр коммерциялык банктар менен тыгыз иш алып барып атабыз. Көптөгөн жарандар ошо кандайдыр бир себептер менен ошо арызы менен кайрылбай калган күндөрү да болуп атат да. Бирок ошого карабай 5 декабрга чейин мурун мөөнөт коюлган да. Эгерде жарандар бир кандайдыр бир себеп менен билбей калыппы же унутуп калыппы же болбосо алыс жакта болуп калып билбей калган болсо азыркыга чейин дагы берсе болот. Анткени биз коммерциялык банктарга ушундай көрсөтмө бергенбиз да, эгерде банктар дагы өздөрүнүн кардарларынын кредиттерин карайт да, арызы болбогон күнү дагы реестрге азыр кошуңуздар. Бирок ошол эле учурда ошо жарандарга билдирип туруш керек да. Бирок айтып атпаймынбы, кээ бир жарандар кандайдыр чебептер менен бүгүнкүгө чейин арыздарын бербеген учурлар дагы болуп атат. Кезишип атат да. Бул дагы жанагындай баягы Каржы министрлиги бере турган процессти дагы мындай токтотуп атат да. Кылыч Асекович, мынакей ушул финансы министрлигине дагы бир топ милдеттенмелер берилиптир. Кандай милдеттенмелер ушул аткарылып атат азыркы тапта?
Токтом боюнча Финанс министрлиги Улуттук банк тарабынан берилген реестр, финансы кредиттик уюмдардын реестрин бериш керек эле. Декабрдын башында Улуттук банк тарабынан бизге финансылык кредиттик уюмдардын реестри толугу менен өткөзүлүп берилген. Ошол берилген реестрге карата Кыргыз Республикасынын финанс министрлиги азыркы маалда 200дөн ашык финансылык кредиттик уюмдар менен тиешелүү келишимдер түзүп бүттүк. Азыркы маалда мына буга чейин Улуттук банктын өкүлү айтып кеткендей, ушу январдын ичинде бизге азыр эми зайымчылардын толук реестри, финансылык кредиттик уюмдардын түзүп берген реестри бизге келип түшсө, ошол январь айында биз субсидияларды финансылык кредиттик уюмдарга төлөй баштайбыз. Биз ошо түзүлүп аткан келишимдерде толугунан көргөзүп берип атабыз. Биздин жарандардын ордуна жарандар ошо декабрь, январь, февраль айлары 3 ай бою болгону гана кредиттик келишим негизинде негизги гана суммаларды төлөшөт. Пайыздары боюнча төлөмдөрдү жарандардын ордуна финанс министрлиги төлөп берет. Келишимде биз өзүбүзгө мойнубузга алып атабыз. Ошо декабрь айында жарандардын төлөй турган пайыздык суммаларын биз январь айынан 20 чейин төлөп беребиз деген ошо келишимде так көргөзбөйбүз. Азыр ушул убакка чейин мисалы Улуттук банктан сиздерге канча кайрылуу түштү, ошончо жалпы канча адамдыкын төлөп бересиздер? Бул токтомду жаңыдан иштей баштаганда ошо Улуттук банк финанс министрлиги, экономика министрлиги болуп атайын бир топ түзүлүп ошо жумушту жаңыдан баштап атканда эми бул болжол менен деп башында башталып калды. 673 миңден ашык кредит деп эсептелип аткан. Бул 673 миң кредитти боюнча пайыздарын финанс министрлиги жаап бериш үчүн бул 1 миллиард 253 миллион сом сарпталат экен. Бул акча толугу менен азыр табылган, республикалык бюджетке киргизилип, Кудай буйрса январь айынан баштап толук кандуу төлөй баштайбыз. Айда Мырзакуловна, мынакей ушул 13 ноябрдан баштап токтом чыккан. Ал эми сиздер бардык банктарга ушул 13 ноябрдан баштап эле маалыматтарды расмий тараттыңыздарбы? Анан кийин айтып калдыңыз, ушул 13 февралга чейин убакыты барбы? Ушул кайта сиздерге жетишпей калган арыздарын берип? Чындыгында 13 ноябрдан бери көптөгөн жумуштар жасалды. Бүгүнкү күндө жана Каржы министрлигинин өкүлү айтып кеткендей, чындыгында башында ошо 673 миң жарандын кредити андай жана үстөк пайызы төлөнүп берет деген маалымат болгон. Азыр кайра текшерилип баягы бул сан дагы азайышы мүмкүн. Бүгүнкү күндө жанагы жогоруда айтпадымбы, эгерде 5 декабрга чейин жарандар кандайдыр бир арыздарын бере албай калган күн болсо, кайрылса болот. Бул Улуттук банк эмес, ошо кредит алган финанс кредиттик уюмуна, коммерциялык банктар болобу, же болбосо жанагындай банктык эмес финанс кредиттик уюмдар, бул микрофинанслык уюмдар, же болбосо кредиттик союздар. Бул Каржы министрлигинин өкүлү айткандай 240 ашык финанс кредиттик уюмдар менен атайын келишим түзүлгөн да. Бул эмне дегенди билдирет? Бул ошо келишим түзүлгөн финанс кредиттик уюмдардын кардарларынын үстөк пайыздары өкмөт тарабынан төлөнүп берилет деген маалымат да. Ал эми мыйзам бузуулар аныктала турган болсо, мисалы кээ бир ушул микрокредиттик компаниялар ушул жарандардын арыздарын албай, бизде маалымат жок, же болбосо дагы бир жүйөлүү себептерди айта турган болсо, кандай кылса болот? Чара көрүлөбү? Албетте чара көрүлөт. Ошо жана атайын алгоритм иштелип чыкканда, ошо 7 декабрда биз бардык коммерциялык банктарга, анткени бул алгоритм ошо Каржы министрлиги менен бирдикте толугу менен иштелип чыккан. Башкасы бул тартиби да, кандай тартипте, кандай учурда, кайсы күндөрү, кандай баягы тартип менен ушундай баягы үстөк пайыздар мамлекет тарабынан төлөнүп берилет. Бул бардык коммерциялык банктарга ошо 7 декабрдан бери берилген. Ошол алгоритм боюнча жана ошондой эле сиз айткан мисалы, эгерде жарандар ошо кредит алган финанс кредиттик уюмдарына келип арыз берем десе, арыздарын албаса, мисалы, же болбосо кандайдыр маалымат жок деп, кандайдыр бир керектүү жумуштарды жасабаса, анда Улуттук банкка кайрылса болот. Анткени бүгүнкү күндө бардык коммерциялык банктар жана ошондой финанс кредиттик уюмдар арыздарын эгерде мүмкүнчүлүгү, жарандын мүмкүнчүлүгү жок болсо, банкка келүүгө, электрондук каналдар менен дагы берүүгө, башка кабыл алууга милдеттүү да. Ошон үчүн эгерде кандайдыр суроолор болсо, албетте Улуттук банкка кайрылса болот. Биздин ошо коомдук кабылдаманын телефондору биздин сайтта турат. Жана ошондой эле
ошо жарандардын укугун коргоо боюнча отдел атайын иштейт жана ошондой эле биздин электрондук адреске дагы mail@mbkr.kg деген адреске жиберилсе болот. Албетте мыйзам бузууларга жол берилген болсо Улуттук банк тарабынан мыйзам чегинде мындай финанс кредиттик уюмдарга чара көрүлөт. Бул дагы жанагы ошо субсидияны туура берүү, туура саноо жана ошондой эле жарандардын баягы карыздарын туура саноо баардык баягы коммерциялык банктар тарабынан алынган милдеттемеге байланыштуу болот да. Кылыч мырза, айтсаңыз, мисалы ошол эле финансылык бузуулар каттала турган болсо, ал эми сиздер тараптан кандай чаралар көрүлөт? Арыздар түшүп атабы мүмкүн сиздер тарапка? Мына буга чейин айткандай, токтом 13 ноябрда кабыл алынган күндөн баштап эле Финанс министрлиги Улуттук банк менен тыгыз иштеп, Финанс министрлигинде бир нече жолу жолугушуулар болуп өттү. Бул жолугушууларга биз атайын финансылык кредиттик уюмдун жетекчилерин да чакырдык бир нече жолу. Андан кийин деле мына биз күнүгө ошо финансылык кредиттик уюмдун жетекчилери менен да сүйлөшүп атабыз, тыгыз жумуштарды барып атабыз. Мына келишим түздүк деп атабыз. Ошо келишимде биз толук менен көргөзүп атабыз. Финанс кредиттик уюмдар кандай жумуш алып барыш керек дагы, финанс министрлиги кандай жумуш алып барыш керек деп. Ошо алгоритм дагы чогуу иштелип чыккан. Бул алгоритмде финанс министрлиги менен Улуттук банк өкүлү иштеп салган жери жок. Муну биз ошо финанс кредиттик уюмдар менен биргелешип, алар менен кеңешип, ошо алгоритм ошол менен чогуу иштелип чыккан. Алгоритм ошо декабрь айынын башында эле бүт финанс кредиттик уюмга Улуттук банк аркылуу баарына тең салынган. Азыркы маалда ошончо жумуштар алып барып атабыз. Эми буга чейин Кудай буйруса эми ушул январь айында толук кандуу акчаларын толугу менен төлөп беребиз. Эми биздин жарандар баягы заявлениясы менен сөзсүз эле түрдө банкка баруу дагы эмеси кереги деле жок. Азыркы маалда биз финансылык кредиттик уюмдардын берген маалыматы боюнча WhatsApp менен эле заявленияны алып атышат. Заявлениялерин арыздарын колго жазышат экен да, ошол сүрөткө тартып эле WhatsApp менен ошол эки финансылык кредиттик уюмга салып ийсе деле ошол эки күндө кабыл алып атышат да. Эми баягы биздин жарандарга болгон жеңилдиктин баары тең азыркы маалда каралып атат. Бул толук мамлекет тарабынан каржыланып атабы же атайын донорлор дагы тартылганбы? Жок, бул толук мамлекет тарабынан каралып атат. Эч кандай донорлордон бул акча каражат каралган жок, бүт мамлекет тарабынан. Бул жерде да толуктоо үчүн айтып кетчү нерсе, мисалы декабрь айында төлөнө турган үстөк пайыздар азыркы учурда мисалы жарандар тарабынан төлөнгөн жок да. Мисалы декабрь, январь, февраль айларында жарандар кредиттин негизги суммасын гана төлөшөт да. Үстөк пайызын болсо, мисалы 2020 жылдын декабрь айы, ошондой эле 2021 жылдын январь, февраль айларында бул мамлекет тарабынан төлөнөт да, апрелден баштап график боюнча мурунку төлөмдөр боюнча төлөнөт да. Бул дагы ошо анткени азыр көптөгөн биздин жарандар кыйналууда, кредит алгандар дагы төлөмдөрү боюнча, анткени кээ бир ишкерлик бизнестин кээ бир тараптары дагы мындай көптөгөн мындай кыйынчылыктарга жолукту да. Анткени биз мисалы Улуттук банк тарабынан ошо март айында эле атайын чечим кабыл алынганда жана аны жылдырып берүү боюнча ошо бүгүнкү күндө биздин ошо коммерциялык банктардан алган маалымат боюнча ошо 200 миңден ашык кредитке жылдырылып берилип, ошо жалпы жылдырылган кредиттердин саны 80 миллиарддан ашты да. Бул дагы мындай жардам катары болгондо, бул болсо мамлекет тарабынан ошо кыйналган жарандарга үстөк пайызын кечип берүү боюнча ушундай чечим болгон. Жарандарга бул жакшы нерсе, анткени бизге дагы көптөгөн жарандар кайрылып, ошо жылдырылган кредиттерди дагы төлөй албай калып атабыз. Дагы мүнөтүн жылдырып берүүгө мүмкүнчүлүк барбы деген дагы кайрылуулар болгондо, ошонун негизинде мисалы жанагындай жылдырууларды март айында биз 3 айга чейин деп кабыл алганбыз да, банктарга ушундай рекомендация бергенбиз да. Андан кийин кайра дагы азыркы учурда кайрылган жарандарга банктар негизи мүмкүн болушунча ушундай жылдырууларды 1 жылга чейин болуп атат, жарым жылга чейин ар бир жарандын төлөө мүмкүнчүлүгүнө карапчы. Бул болсо баягы мындай көп чоң эмес суммадагы кредиттер, ири эмес суммадагы кредиттер болот. Анткени биз айтып атпайбызбы,
673 миң жарандын кредити. Мисалы, эгер банк системасын жана ошондой эле банк эмес финанс кредит коюмдар системасын карасак, 850 миңден ашык ушундай кредиттер бар да. Ошонун мисалы 673 миңи бул мындай зор эле сумма да, көрсөткүч. Ошон үчүн бул дагы ошо мамлекет тарабынан жарандарга көрсөтүлгөн мындай чоң жардам да. Бюджеттин тартыштыгына карабай ушундай мүмкүнчүлүк таап, ушундай биздин жарандарга жардам берүү катары болуп атат да. Ал эми кээ бир жарандар ушул 100 миң сомго чейин алгандар төлөө мүмкүнчүлүгү бар да. Ал эми бар туруп деле ушул арыз менен кайрылса болобу? Албетте, бул жана токтом менен ошо атайын критерийлер белгиленген да. Бул 100 миң сомго чейинки кредит болуш керек сумма, жана ошондой эле 1-октябрга чейин алынган кредит болуш керек да. Мисалы, бүгүнкү күндө коммерциялык банктардын билдирүүлөрү боюнча кээ бир жарандар даже мындай баягы отказ берип атышат да. Мага кереги жок. Мисалы, өзүм эле төлөө мүмкүнчүлүгүм бар. Төлөө мүмкүнчүлүгүм бар. Мындай учурлар дагы бар. Анткени бул критерийлер коюлган. Негизи эле бул сумманы мындай ири ишкерлер мындай 100 миң сомго чейин кредит албайт. Анткени ири ишкерлердин баягы чоң ишкерликке чоң каражат керек. Бул ири суммада кредиттер алышат да. Бул негизи мындай баягы орто мүмкүнчүлүгү бар, же болбосо мындай өтө эле ошол акчага муктаж болуп алган кредиттер да, биздин баягы баамдоолор божомол боюнча. Ошон үчүн баягы токтом даярдалып атканда дагы ушундай чечимге келгенбиз да. Ушундай 100 миң сомдук кредиттер бул баягы көбүрөөк сандагы жарандардын кредиттерин камтоого мүмкүнчүлүк берет деген. Кылыч Асекович, мисалы, кээ бир адамдар 2-3 кредити бар, ошол эле улуттук валютада алса, кээ бирөө болсо чет элдик валютада алгандар да бар. Анан алардыкы кандай болуп калат? 100 миң сомго чейин алып алганда, экөө тең эле жанагы катарлаш эле алган кредиттер, бирөө болсо ушул чет элдик валютада алынган. Алар кандай каралат? Эми бул токтом даярдап отурганда толук анализ жүргүзүлүп кеткен. Ага чейин мына улуттук банктын өкүлү айтып кеткендей, биздики 100 миңге чейин алып аткан кредиттер бул көбүнчөсү потребительский кредит деп коет. Бул биздин жарандар үй бүлөлүк режиси эмгек акын эсебинен гана түзүлүп аткан эмелер жарандар болуп эсептелет да көбүнчөсүнөн. Анан 100 миңге чейинки кредиттер көбүнчөсү эле бул улуттук валюта менен алынган. Анан улуттук банк менен да биз муну сүйлөшүүлөр жүргүзүп кеткенбиз. Чет өлкөлүк валюта менен алган болгону гана 11 жарандын кредити бар экен. Ал деле төлөө мөөнөтү өтүп калган экен. Айтылып кетпеди, болгону гана бир гана критерий бар. Бул жарандардын колуна мүмкүнчүлүгү барбы жокпу деп туруп бөлүнгөн эмес. Бир гана критерий бул 100 миң сомго чейинки кредит болуш керек да, 1-октябрга чейин 2020 жылында алган. Анан бир гана кредит боюнча. Бир гана кредит боюнча деп төлөнөт. Токтомдо так жазылганда, анан жаран өзү тандаш керек. Кайсы финансылык кредиттик уюмду өзү тандайт дагы, кайсы кредит боюнча аныкын өкмөт тарабынан төлөнүп берет деген, ал жаран өзү тандап өзү кол менен арыз жазып коюш керек. Кайсы кредит боюнча жардам керек болсо, ошол кредит боюнча катарлаш алып отурган болсо, анан жана биздин алгоритмде дагы бар, эгерде катарлаш кредити болсо, мисалы арыз жазгандан кийин да милдеттенме алыш керек да. Мен ушул бир гана кредит боюнча үстөк пайызыма жардам берүү жөнүндө кайрылып атам. Бир гана кредит боюнча мага беришиңиздер деп. Бирок баягы акча каражат болгондуктан бул дагы биз жактан дагы кайра текшерилип, тастыкталгандан кийин биз Каржы министрлигинде мындай уже саналган так сумманы беребиз да. Жанагы 673 миң кредиттин саны азайышы дагы мүмкүн да. Параллельный кредиттер дагы болушу мүмкүн анын ичинде. Сиздерге чоң рахмат. Ушул өкмөт жеңилдик берген кредиттерди төлөө боюнча маек куруп бергениңиздерге, ишиңиздерге ийгиликтерди каалайбыз. Рахмат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, Ишилгери программасында Финансы министрлигинин бюджеттик кредиттерди башкаруу мамлекеттик агенттигинин насыялоо бөлүмүнүн башчысы Кылыч Асеков жана Улуттук банктын расмий өкүлү Айда Карабаева студиябызда болду. Биздин каналдан алыстабаңыздар.